Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практика борборунун эмдөө каанасынын медайымы болуп иштейм. Биз мына 2019-жылдын 23-декабрында чыккан буйруктун негизинде календар прививка бойдон иштейбиз. Балдарга төрөт бөлүмүндө 24 сааттын ичинде гепатит Б-га жасашат. Анан төрөттөн чыкканга чейин роддомдон БСЖ-ны жасашат. Андан кийин бизге келишет 2 айында. 2 айында прививкаларды жасайбыз. Шалга каршы, көк жөтөлгө каршы, силемеге каршы. Андан 3,5 айында, 5 айында, 9 айында дагы жасалат. Ошо менен 1 жашында жасайбыз. Ошондой эле 59-буйруктун негизинде вирус папиллома человека деп кыз балдарга вакцина кошулду. Ошол бүгүн 1-декабрь күнү уже жасалып жатат. Мен Осмонова Айнагүл, Кадамжай райондук жалпы практикалык борборунун дарыгери, үй бүлөлүк дарыгеримен. Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөөнү бүгүн 1-декабрдан баштап баштадык. Эң алгачкы болуп эле Кыргыз лицейинде жаш кыздарга 11 жаштан 14 жашка чейинки кыздарга эмдеп жатабыз. Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун ден соолук чоңдук каанасынын адиси врач Айдарова Гүлбахар бизде өзү негизинен эле оорулардын алдын алуу болгондуктан бул эмдөө же иммунизациялоо адамды негизги пландарга кирип кетет. Ошондой эле бул бизде Кадамжай район боюнча эмдөө жакшы жүрүп жатат. Маалыматты ден соолук чоңдук каанасы бардык биздин 45 айыл болсо ошонун баарына жеткиликтүү болуп жеткирип жатабыз. Мисалы үчүн календардык ошондой эле жаңы бизге кошулган 12-чи болуп адамдын папиллома вирусу боюнча дагы как раз бүгүн Кыргыз лицейден башталды. Бунда 11 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүм кыздарга ошо ракты моюн жаттынчасы ошондой эле эмчек безинин рактарын алдын алуу боюнча иш жүрүп жатат. Азыр канча жаштасың? 14 жаштан БПЧ-га каршы эмдөө аласың. Бул вирус папиллома человека, кыргызча айтканда папиллома, адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө жүргүзүлөт. Бул рак оорусун алат. Мына Кыргызстанда жылда 600 адам ооруйт, анан 300-ü каза болуп калат да, аялдар. Ушул эң жакшы вакцина, эч кандай реакция кылбайт. Сол колуңа жасалат. Кичине оорушу мүмкүн, алган күнү. Кичине оордук, кичине кызарышы мүмкүн. Кичине температура. Колуңузду вакцина алгандан кийин колуңузду музак сууга саласыз? Колуңду немеге музак сууга салбай турасың 2 күн. Түшүрө турасың. Жылуу кийип, жылуу жүрөсүң. Şöyle. Allah Boldu, öyle en ağır kanı olsun. 3 gün cumhur vardı, mesut olsun, yesin, batı mı? Boldu. Bana tamam, şimdi Ay, молодец. Ne olacak?
Sayabilirim. Bunu. Güzel.